шайлоо таза өтөрүнө чындап айтайынбы же Чындап. чын айтсам жок 100% ишене албайм. Тынчын өтөт деп ойлойсузбу? Тынч өткөрүнү ишенем ооба. Элөнүктүү. Мурдагыдай башлагандык болбойт. Жок, андай болбосо керек. Андайга ишенбейм, бирок таза өтөрүнө ишене албайм. 100% ишене албайм. Канча процент ишенесиз? 30-40% по-любому ойноолор болуш керек го деп ойлойм. Шайлоого чейинки даярдыктары эле уже таптаза келет, Кудай буйруса. Анан жанагы бир бузуклар бар окшойт го, кечөөнү кармалышып, даже камалышып да калышты окшойт. Эми андай адамдарды мындай таза өтүп аткан шайлоого качтырбаш керек, андайды аралаштырбаш керек. Таза өткөнү жакшы да. Таза адамдар келет. Анан таза жакшы иш башталат. Жаштар келет, көбүнчө азыр мына байкап атабыз, көрүп атабыз. Ошон үчүн мен ишенем, таза шайлоо өтөт. Тынч эле болот. Таза өтүп атат деп ишенесизби? Чатак болгонго основание деле жок го азыр. Таза өткөндө туура мурдагыдай эмес азыр. Мурдагыдай эмес, таза болот, Кудай буйруса. Мен ага ишенем. Президент Садыр Жапаровдун кайсы иштерин баалайсыз? Кумторду жакшы кылды. Эми калган иштерин көрө жатабыз да, Кумтор боюнча мен ойлойм. Шайлоо таза өтпөшү мүмкүн, бирок революция болбосо керек деп ойлойм. Бирок шайлоо таза өтөт деп эч убакта айтып атпайм. Садыр Жапаровдун негизи көп эле ишти кылып жүрөт. Мен оюмча буга чейинки президенттерге караганда эң жакшы иш көрсөткөн президент деп ойлойм. Эми дагы көрө жатабыз, дагы эмне иштейт. Мурдага караганда бул азыркы шайлоо башкача, жакшы өтүп атат. Адилет өтүп атат. Жакшы иштер кетип атат. Жакшы иштер кетип атат. Эми бардыгы эле боло койбойт эми бир күндө. Сабыр кылып, жакшыга үмүт кылышыбыз керек. Мен шайлоо кондукка келгем. Өзбекстанда, Кыргызстанда. Кыргызстанда тынч өтпөсө болбойт деп уят эле да, дүйнө жүзүнө. Мен Өзбекстан Ташкентте жүрө албай калдым. Качан кыздарды тынчтасын деп көкөрдөп койбойт. Тынч өтсүн. Эми ол силерден зависит этет. Адам баласы акча салыш керек эмес. Ултты, тилди шайлап калыш. Кече эшиттим, Садыр Жапаровдун сүйлөгөн жакшы выступление деп атат, элим жөттү деп. Ишенебиз эми таза өтөт деп. Ишенич бар да. 1000 сомго сатылып ошо жашообузду буздук да. Эми эл түшүнөт деп ойлойм мен. Бул жашоо кандай болот, кандай выбор болот, келечекте жаштар келсе, ошо мурункулардын тамыры жогосо анан жакшы жашоо болот дейм. Эми Жапаров жакшы эле оңдоп атат, бирок кандай десем, түп тамыры түптөлүп алган да. Мисалы үчүн бактын деле отургузсаңыз башында жакшы өсүп келип туруп, сугарбай койсоңуз ал бак өспөй калат. Ошондой эле Жапаровдун жанында дагы түп тамыр болуп калган. Эми болуп атат го азыр, таза эле шайлоо өтөт го деп ойлонуп атабыз биз да. Таза өссө жакшы негизичи. Анан элдин көйгөйүн чечип берген болсо, эми бул бир ишти сразу мына үйдү бузуп туруп, кайра сразу кура албайсың да. Бул өтө секиндик менен келе атат да. Ошон үчүн бул жакшы эле иштеп атат деп ойлойм. Ишенем. Ишенебиз. Bilmem, ayta albayım. Kudai bilete.